каймага жана Кыргыз делегациясынын мүчөлөрүнө көрсөтүлгөн меймандос жана жылуу кабыл алгандыгы үчүн Венгриянын президенти Каталин Новогайымга, боордош Венгер элине терең ыраазычылык билдиремин. Бүгүн биз Каталин Новогайым менен Кыргыз Республикасы менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол койдук. Венгрия биз менен стратегиялык өнөктөштүктү түзгөн Европа биримдигинин биринчи өлкөсү, биз муну жогору карайбыз. Кызматташуу жылдар ичинде биз олуттуу жана менимче абдан жемиштүү жолдорду басып өттүк. Венгрияда Кыргызстандын соода үйүн ачуу, өндүрүштү күчөтүү жана Кыргызстандын аймагында экологиялык таза продукцияларды чыгаруу боюнча биргелешкен ишканаларды түзүү мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштайбыз. Биз бул визитке Кыргыз Республикабыз менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана кеңейтүү мүмкүнчүлүгү катары өзгөчө маани беребиз. Биздин президенттин визити, Садыр Нуркожоевдун визити бул биринчи жолу Венгрияга болуп атат. Расмий сапары, биздин оюбузча визит расмий сапар эң жогорку деңгээлде өттү. Анткени биз пландаган баардык форматтагы сүйлөшүүлөр, кол коюла турган документтер баардыгына тең жасадык. Биринчиден болсо президент Жапаров ошо Венгриянын жаңы президенти Каталина Новак менен таанышты. Таанышуу учурунда бир топ аспекттеги сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Биринчиден бул Орто Азиядагы проблемалар. Экинчи Европада жаткан азыркы процесстер. Үчүнчүдөн Кыргыз-Венгр ортосундагы кызматташууну кандай өнүктүрүү. Ошондо жөнүндө көп сүйлөштүк. Анткени бул Каталин Новак көп жылдар бери тышкы иштер министрлигинде иштеп, андан кийин ошо Европа Союзунда иштеп, көп мындай тажрыйбалуу баягы дипломаттардын бири да. Азыр ошо президент. Ошондуктан ал дагы ошо Европада болгон процесстер жөнүндө, Украинанын тегерегиндеги процесстер жөнүндө да көп айтып берди, бизге көп түшүндүрүп берди. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, бул сүйлөшүү биз үчүн эң пайдалуу жана жемиштүү болду. Экинчиден болсо биз стратегиялык өнөктөштү бекитүү, мындан ары бекитүү жана өнүктүрүү боюнча чоң декларацияга эки президент кол койду. Бул дагы биздин мамлекеттердин ортосундагы кызматташуунун негизги багыттарын көргөзөт да. Андан тышкары дагы бир нече тараптан кол коюлду документтер. Экинчиден болсо Венгриянын премьер-министри Орбан менен дагы өзүнчө тар чөйрөдө сүйлөштүк, андан кийин чоң мындай сүйлөшүү жүрдү. Мында дагы ошо көп биздин эки мамлекеттин ортосундагы кызматташууну кантип өнүктүрөбүз, экономиканы, соода саттыкты кантип өнүктүрөбүз, маданиятты кандай жылдырабыз, ошол жөнүндө сөздөр көп болду. Визит нашего президента Садыр Нуркожоевича Жапарова в Венгрию прошел очень на высоком уровне. Мы провели все форматы встречи. Это была официальная церемония встречи у президента, отдельная узкая встреча с президентом Венгрии Каталина Новак, расширенные заседания. Была отдельная встреча премьер-министром, там тоже узкая встреча, потом расширенная встреча. И, конечно, в рамках визита мы провели бизнес-форум, где президент выступил перед деловыми кругами Венгрии и Кыргызстана. В это время одновременно проходило заседание, семинар ректоров, где многие вузы Венгрии и наши ректоры этих вузов встречались, обсуждали совместные пути, совместной работы на будущее. Я считаю, что визит прошел очень на высоком уровне, поскольку мы в рамках визита обсуждали очень много тем. Вы знаете, сейчас мир меняется,
очень много конфликтов, экономический кризис, санкции в отношении России, да. И в этом плане нам удалось обсудить вот опорной точкой в Европе, да, это Венгрия, который с нами на двустороннем уровне, мы с ними сотрудничаем на многостороннем уровне, в рамках Евросоюза, в рамках Организации туркоязычных государств. И для нас Венгрия – это опорная точка в Европе. И здесь мы с ними обсудили наши, во-первых, двусторонние вопросы, многосторонние вопросы в рамках международных организаций.